Менин кайненем, кайнатам күйөөмдүн кичинекей кезинде эле ажырашып, өз-өзүнчө үй бүлө куруп кетишиптир. Күйөөм чоң атасынын колунда калып чоңойгон экен, алар да кайтыш болуп кетти. Ата-эненин ыраазычылыгын алыш керек дейт. Кайненем биз жака каттабайт. Кайнатам кошуна жашаганы менен бизге каралашпайт. Күйөөм ата-энеси жакын эмес. Мен баары бир ата-энеңе тигиним алып бер дей берем. Күйөөм ата-энесин ыраазы кылыш керекпи? Эгер алар ошолорго муктаж болуп аткан болсо, анда сөзсүз түрдө жардам бериш керек. Ал эми көчөдөн эле таап калган жери жок. Ал ошол жанагы мисалы үчүн ичи ооруп калса канча кыйналат, анан эми аны төрөгөн аял төрөгөндө ар бир төрөт, бул деген адамдын наркы барып кайра бери келгени кабар бит. Ошондуктан мындай бир мага каттабайт деп эле кайненени апасын таштап койгон болбойт. Эгерде муктаж болсо сөзсүз түрдө ага жардам бериш керек болот. Эркек кишинин атынын акырындагы Али деп уланганы туура. Мисалы Ахмат Али, Мамат Али деп эчтеке эмес. Ахмат деген Ахмат пайгамбар, Али деген Азирет Алинин аты болот. Эч кандай зыян тийбейт. Бирок кээде ошол мисалы үчүн Нуралы десе, Алинин нуру дейт. Же болбосо Үммөт Алы десе, Алинин үммөт деп Азирет Али пайгамбар дегендердин этикадына окшоп калган себептен кээде жакшы болбой калат. Беттеги безеткелер сыгылып калганда бир аз кызарып калат, кан топтолуп. Ошол дааратты бузабы? Негизи эле канча өлчөмдө кан дааратты бузат. Топтолуп денеден чыкпаса дааратты бузбайт. Денеден чыгып туруп бир мындай бир чакан томолонуп кетсе эле, жанагы денеден чыккан жерден башка жака оодарылса эле, анда даарат бузулган болуп эсептелет. Мен истихара намазында дубасын кылып жатканда кайсыл жеринде биз болжогон максатыбызды айтуубуз керек дейт. Эми аны кыргызча айтсаңыз боло берет. Анткени кадимкидей кылып эле Кудай Таалам истихара намазын окудум, ушундай ишти кылган атам, эгер ошол иш, мисалы атын айтып туруп, ошол иш менин дүнүйөмө, диниме, акыретиме жакшы болсо, мага насип кыл. Эгер ошол иш дүнүйө, диним, акыретиме жаман болсо, мени андан алыс кыл. Кудай Таалам кайсыл жерде жакшылык болгон болсо, ошол жакшылыкты мага насип кыл деп дуа кыласыз. Мен күйөөмдүн экинчи келинчеги болом. Биринчи никесинен бир баласы бар. Мен билбей тийгенмин. Аябай ачуум келип урушуп кеткенде, биринчи никедеги балаң жаман болсун деп жаман сөздөрдү айтам. Мага үй бүлөсү бар экенин айтпай алган үчүн күнөөлүү болобу дейт. Бир аз күнөөлүү болот, бирок анын баласын каргаганыңыз таптакыр туура эмес, сиздин кылганыңыз туура эмес. Сизди карап аткан болсо, андан кийин мындай бир жашап аткан болсо, анда аны каргаган туура эмес. Балада кандай айып бар? Видео аркылуу илим алуу бул жакшы эле. Урматтуу биртоган, жаман болгон болсо да биз түз эфирге келбейт элек. Табак боюнча маселеге жооп бербейбиз. Сиздин сабактарыңызды көрүп көп нерсе үйрөнүп жатабыз. Билгенибизди туура эмес билгендерге же билбегендерге айтсак болот, анан сизден далилдесек дейт. Ооба, албетте чубага чүнтүп айткан же паланча айткан деп айтсаңар болот. Ошону айтып деп үйрөтүп оңололу деген тилек менен жашап жүрөбүз. Жылдык кыркылыктар жакын туугандардыкы болсо кандай кылабыз? Барбасак жумурткадан кыр издеп табынышы мүмкүн. Эми бул шариятта жок маселе, барып калыш керек. Бутта банктын ислам принцип менен бизнес өнүктүрүү үчүн техника алсак болобу? Муктаждык жок, Аллага шүгүр, бизнес чоңойтуу үчүн. Бутта банктын өзүнүн ислам принциптери боюнча финансы борбору бар, ошол жерден албетте алсаңыз болот. Бирок кээ бир адамдар ойлоп калат экен, ошол ислам банк десе эле бул бекер акчалар деп. Жок, андай эмес. Мисалы үчүн Европага барсаңыз, адалет 100 сом турса, арамет 50 сом турат. Ошондуктан мындай бир төлөгөн кудурет жеткендер барып алса болот. Анан кийин мен акчам көп алып койду деп, анан ошол банкта иштешкенде мага процент көп төлөп койду деп, ал процент эмес, ал болгону жанагы мурабаха болгондо алган товарга коюп сатканда кошулган акчаны процент эсептеп алып туруп, ошону менен башка банктан айырмасы жок экен дегендерге мен кээде таң калып кетем. Туура түшүнүп окуп, эгерде ошол колуңуздан келсе, анда алсаңыз бир жөн деген маселе. Биз кайрадан өзүбүздүн телефон чалууларга уруксат беребиз. Биздин номерубуз 0312 68 06 06. Урматтуу бир туугандар, түз эфирден байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу каарман, кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Байланыш үзүлүп калды, кээде шашкандан биз кнопкаларды басып алабыз, ошондуктан этият болушубуз керек. Биз дагы бир угарманды күтөбүз. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроо менен кайрылгым эле да. Айтыңыз.
мен жанагы түшүмө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кириптир да. Анан ошол Айша энебиз дагы түшүмө кирген экен да. Анан түшүмдө бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп эле турган экен. Анан колуман кармап сен хамышасың деп айтты да. Анан өңү түзүлүшүн дагы эстей албайм да. Эстегенде чалсаң айтып беребиз, макулбу кызым? Ошентип, эстебей туруп эле пайгамбарды көрдүм да айта берген менен биздин жооп беришибиз кыйын болот да. Бирок пайгамбарды көргөн албетте жакшы болот. Пайгамбардын кебетесине башка эч ким кире албайт. Ошондуктан пайгамбар көрдүм дегендер ошол жанагы кебетеси так эстей албаса, анда чалуунун кажети жок деп мен айтар элем. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Саламатсызбы, Чубак ажы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен жакында үйдөн эме тагып алдым, жана киндер сюрприздин жумурткасынын ичинде. Ачсам, ичинде топурак бар экен кичинекей, анан бир таш бар экен, аттын башына, бир малдын башына окшогон. Ошондойго маани бериш керекпи, жөн эле ыргытып ийиш керекпи, же кандай кыларымды билбей отурам. 2 күн мурда ошону үйдөн убакка кылып таап алдым эле. Байланган жиптер жок, байланган жиптер. Жок, жип жок, топурак менен эле кичинекей таш. Аны ошо жаш балдар ойноп атып салып койсо керек, ага эч кандай маани бербеңиз. Майда балдар жок. Урматтуу бир тууганым, чындыгында эгерде ушундай бир шектүү бир нерсе таап алсаңыз, ошону түйүнтүктөрүн чечип өрттөп жибериш керек. Ал эми топурак менен ташты бисмиллахир-рахманир-рахим деп туруп, урматтуу бир тууганым, эмне көчөгө ыргытып, топуракты таш-ташка кошуп койсок, албетте жакшы болот. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Алло, Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Кандай шейх? Кудайга шүгүр, Кудай деп, өзүңүз аман эсенби? Кандай ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудай деп, рахмат. Шейх, бир суроо бар эле. Бизге үйгө мындай хадия келиптир да, варенье. Ал үй бүлө мындай кредит менен жашайт экен. Ошону жесе эмне болот деп ошо ойлонуп атканбыз. Ал ошо кредитпен жашагандар анан мындай кандай силерге мындай хадияны белекти берет силерге? Кандай тууганчылыгы бар? Мындай тууганчылык аяшына болуп кетет да. Алардын таптакыр мындай эмес жок бекен, мындай жанагыдай адал оокаттар барларам бекен? Билбейм, жашоосу ошол постоянно ошол жашоо менен билип жүрөм да. Эгерде көңүлүңүз тартпаса да жебегиле, тоокко салып бергиле. Тоокко салып тоок жеп коет. Рахмат бир тууганым. Чындыгында мындайгы айтып атпайбы, бизге мындай кредит алып жашагандардан үйүнөн тамак келсе жесек болобу деп. Албетте ал кредит алган бул арам, урматтуу бир тууганым. Анан ошо менен жан баккан адамдар башкаларга өздөрүнүн тамактарынан бербеш керек, анткени башка бирөөлөрдүн тамактарын булгабаш керек. Анан бирок кээде ошондой адамдар менен мамиле болуп калып, конокко барганда ошол дасторконго тамак аш коюлуп калса, анда эмне кылыш керек десе, жакшы күмөн кыласыз. Кандай жакшы күмөн кыласыз? Ошолордун адал дагы эмгеги бар. Мисалы үчүн вареньяны өздөрүнүн жанагыдай бир эмнесинен огороддон терип, ошого мисалы үчүн тиги мектепте мугалим болуш деген карындашынын тыйынына сахар алып, ошондон тиги кант алып, шекер алып, анан ошондон жасады деп күмөн кылып, эгер ошо күмөн кылганга мындай ыктымалдуулук бар болсо, анда жесеңиз болот. Эгерде ыктымалдуулук жок болсо, анда жеген таптакыр туура эмес деп айтат элем. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, Чубак ажы, кандай ассалам, Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Менде бир суроом бар эле. Эркек адам каза болгондо кыз балдары мүрзөгө барып эртең менен Куран окуп келсе болобу, болбойбу? Ошол эле бир вопрос. Рахмат сизге. Эркек адам каза болгондо же аял адам каза айырмасы жок. Ошол көмүп аткан учурда кыздарга барганга болбойт, бирок эртеси көмүлгөндөн кийин башка эркектердин коштоосунда, агандилердин коштоосунда барып Куран окуп келсе болот, бирок адат кылып албаш керек. Күн сайын баруунун кереги жок. Жанагы топуракты көрүп, кайсы жерге көмүлгөндүгүн билип, ошол жерден дуа кылып, жанагы топурак көрмөйүнчө көңүл суубайт да, көңүл деген. Ошондуктан ошентип барганга болот. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кунту нахайтукум ан зиyaраtil quburi fazuruha fa innaha tuzakkiru bil akhirah." Мен силерди кабырларды зиярат кылгандан тыйган элем.
Эми зиярат кылгыла, анткени мурда ошол кабырга барганда кабырга сыйынып көп болгондон адамдардын аң сезимин оңдоп бурууга, тарбиялык агартууга убакыт кеткен да. Эми баргыла, барганда кабырга сыйынбайсыңар, жөн гана зиярат кылып, дуа кылып, Куран окуп кайра кайтсаңар болот деген. Бул эркектер аялдарга бардыгына бирдей тиешелүү көрүнүш. Бирок аялдарга ошол көмүп аткан учурда барганга болбойт, жана жалгыз барганга болбойт, анан кечке эле бара бергенге болбойт. Дагы бир угарманыбызды күтүп кабыл алабыз, урматтуу угарман. Кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен бир суроо берейин дедим эде. Мен чет мамлекетте жүргөндө, мен жанымда жүргөн биздин бир кыргызстандык сиңдилерим болот. Баратып анан айтты да, бир тууган эжеңиз өтүп кеткен экен. Ошонун баласы үйлөнгөн экен. Ошо келинге азыр кыздар асылып атыптыр. Келиниме ыраазымын. Кыздарга айтып койгула, асылбасын депчи. Анан мен алардын асылганын билген эмесмин, алар менен байланышым жок эле. Кийин келсем, чындап эле кыздар менен урушуп, келинге асылышкан экен. Ошол нерсени кантип ойлойсуз, каяктан билди алай ал дейм да. Түшүнүктүү. Сурооңуз бүттүбү? Бүттү, рахмат. Урматтуу бир тууганым, албетте сиздин сурооңуз боюнча жооп түшүнө кириши мүмкүн, же болбосо ошол келин айтып коебуз ушул эжебизге деп кабар айттырган болушу мүмкүн. Албетте түшкө деле кириш ыктымал толук түрдө бар, ошондуктан эч кандай каяктан билип ал деп кыжаат болуштун кереги жок. Маселе ошол тиги келин урушкандыгын билип, ошол кайнэжелер менен келиндин ортосуна ынтымактын бир мындай бир жишанасын киргизип койсоңуз, албетте бул иншалла жакшы болуп эсептелет. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum çağacı. Alo, kulak sizde. Assalamu alaikum çağacı. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Kuday dep. Ben de biz sıralarda misal bizim ekologiya, tabiatımız taza, şonday olsa da jarandarыбыз paketlerdi, musurlardı, tuşkelleri gıtı, Toşun başıga çeyin musur bolup, Isköl'de musurga tolup ketdi da. Oşol temada bir sabaktarda ücretseniz degendik. Misalı Meksikalar da milyon da bir ayda köçet oturguzat eken. Uşunday tabiatка жакшы мамиле кылганды деген. Рахмат сизге. Урматтуу бир тууганым. Чындыгында өтө актуалдуу тема. Мынагы эгерде мисалы үчүн мындай мен сунуш кылат элем, балким биздин президентибиз, балким премьер-министр Кыргызстан бардыгыбыз аракет кылып, мынагы жанагы селофон баштыктарды, жана күлөнка деп коебуз го, ошолордун бардыгын колдонгондон биз баш тартышыбыз керек. Билесизби, мынагы биздин Ош Жалал Абадка барганда, ал эмес Бишкекте да болуп калды, жана дыйкандар жанагыда жазда жана үрөн эгип туруп, андан кийин үстүнөн жанагыдай селофон баштыктар менен каптап коет го. Мына ошолар жыл сайын ошодон чыгып кетпейт экен дагы, мындай жердин астына кирип олтуруп дээрлик бир мындай 1,5 метр катмарга слой болуп катмар болуп туруп калат экен дагы, андан кийин ошол жер дыйканчылыкка жарабай калат экен. Демек Айыл чарба министрлиги таң каласыз ушул айыл чарба министрлерине алып келсе эле бардыгы эле ар кандай бир нерсе чыгып калат, бири мушташча чыгат, дагы бир нерсе чыгат, дагы бир нерсе чыгат. Түшүнбөйсүң, ошол айыл чарба боюнча ошого сөзсүз түрдө чара көрүш керек дагы, мына ошол жерлерди караш керек. Өткөндө бир чоңдор айтып атышат, мынагы ошол бакалашка ошого нерселердин бардыгынан Ысык көл жакында сазгайланып калышы мүмкүн деп. Сөзсүз түрдө ушундай. Ошондуктан ошон үчүн биз мында мыйзам чыгарып, экологиялык пакеттерди гана колдонуш керек, андан башка нерсени колдонбош керек. Ошондой ичип аткан жанагыдай бир одноразовый деп коет, бир колдонгон стакандарды колдонбошубуз керек. Ошолордун бардыгын токтотушубуз керек, Кыргызстанга киргизбешибиз керек деген маселе. Анан көчөт отургузуу боюнча биздин жаратылышыбыз ал нерсеге өтө эле ылайыктуу эмес, бирок ошого карабастан мисалы үчүн арчалар жанагыдай атайын суу карбасаң деле өсө бере турган, же болбосо мына Жалал Абадта мына базар кургон Сузак өзгөн Но кенттин жерлерине мисалы үчүн бадам мистелерди эгүү мисалы үчүн эгер ошондой кыла турган болсок, анда сөзсүз түрдө бул жакшы болмок. Ал эми кээ бир өлкөлөрдүн жаратылышы ага жардам берет экен дагы, жамгыр көп жаагандыктан көчөттөр өнүп кетет экен. Бирок бизде үйдөгү көчөттөрүн кээде куурап калат, суу жетпей калгандыктан демек ошого
ылайык болгон, мисалы үчүн биз ошол эле Айыл чарба министрлиги издеп чыгып, мисалы үчүн мына ушул региондорго мындай күчөт теге турган болсоңор, ошолор жакшы болот балан түкүн деп айта турган болсо, албетте бул жакшы болмок эле. Бул жаратылышка жакшы мамиле кылуу, урматтуу бир тууган, пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн, ошондой эле Кудай Тааланын өзүнүн бизге милдеттүү кылган маселесине катарына кошулат да. Ошондуктан жаратылышты мисалы үчүн жөндөн жөн сындырууга, аны мисалы үчүн бузууга, же болбосо жаратылыштын мисалы үчүн бизге бере турган жанагыдай өзүнүн пайдаларын мисалы үчүн жок кылып коюуга эч качан биз жол бербешибиз керек. Бул аманат, кыяматка барганда Кудайдан да биз жооп беребиз, жана ошондой эле бул биздики эмес, балким биз ушул жаратылышты ар бирибиз 60-70 жыл жашап пайдаланып, андан кийинки муунга таза өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан ушул боюнча мыйзамдар кабыл алыш керек. Жанагыдай бир жанагыдай нефттен жасалган жанагыдай продукциялардын баардыгын, пакеттердин баардыгын жок кылыш керек. Баардыгы жерге түшкөндөн кийин канча бир убакта ээрип жок болуп кете турган деңгээлдеги ошондой башчылар өтө турган болсок, ошондо мен ойлойм барып ордуна келели. Же болбосо жанагы жакында тигилип чыгып баштады баштыктар, ошол кездеме баштыктар. Эгер ошондойго өтсөк дагы, анда ошондо урматтуу бир туугандар, биз мекенибизди коргоп калган болор элек. Бизде азыр жарма патриоттор көп болуп кеткен да, мамлекет андай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген кыйындар бар. Ошол кыйындарды карасаң, өзү кадимкидей эле мамлекетте мусурун таштап, башка кылып, ууру болуп чыгып калгандыгын көрүп билип жүрөбүз. Демек, жанагыдай жарма патриот болгондон чыгып, биз чыныгы патриот болушубуз керек. Бул мамлекетибизди, табиятыбызды таза сактап калганга аракет көрүү керек деген маани келип чыгат. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен суром мындай да, биз азыр жолдошум менен Бишкекте турабыз. Анан кайнем, кайнатамдар айылда да. Жолдошум жакында эмеге кетип аткан, Москвагачы. Анан мен эмеде кала берейин дейм. Кайнатам менен кайненем жанындачы. Жолдошум бул жакта эле кала бер дейт да. Анан мен барайын дейм, бирок ойлондурган нерсе, ал жакта кайненем менен кайнатам кээде дачага кетип калышат, ал жакта түнөп калышат. Анан мен бойго жеткен эмелерим бар да, кайнелерим бар, 2 кайнем бар. Анан кээде намазыма дагы жумуш көптүгүнөн эме болуп калып атат да, кээде. Шаарда жолдошуңуз шаарда кал десе, демек шаарда кала берсеңиз жакшы эле болот го дейм. Шаарда кыйыныраак болуп калабы? Жок, шаарда калайын десем, тиги эмесин аялын тиякта калтырып койду деп эметеби дейм да, баласын жаман көрүпчү. Күйөөңүз чечпей маселени, сиз дагы ойлонбой эле. Мен көп сөз болуп калганда мени бузат экен, минтти, тигинти депчи, эметпей тияка барайын деп ойлодум эле. Рахмат. Сөзүңүз бүттүбү? Анда угуңуз. Урматтуу бир тууган, албетте сиз биринчи уга турган маселе күйөөңүз, эгерде күйөөңүз сизди шаарда калтырганды кааласа, анда шаарда калган туура болот. Эгерде ошол сиздин жашоо шартыңызга туура келе турган болсо. Аны эми сөздөн деп олтуруп, мисалы үчүн айтат деп олтуруп, аны ошону менен жанагы жашоо бузулуп калыш ыктымалы бар да, ошондуктан өтө этият болуш керек. Мен айтат элем, ошол күйөөнү уккан сизге жакшы болот. Анан күйөөм ушинтип айткан деп ошол күйөөңүздү шылтап тура бересиз. Анан күйөөнү укпай туруп эле барам деп барсаңыз, анан деген жаман иштер болуп кетсе, ыңгайсыздык жаралып калса, анда жашоо таптакыр дагы мындан да ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн. Анан жана мен айтам деп унутуп калыппын, биз кыргызстандыктар ар бирибиз өтө жоопкерчилик мамиле кылыш керек. Мына иштеп аткан, мисалы үчүн мынагы биздин дүкөндөр, чоң дүкөндөр, Глобус болобу, же Народный болобу, же Фрунзе болобу, же болбосо маркеттер ушуга окшогон ошолор, андан сырткары Ош базарда иштеген, Аламедин базарда иштегендер, жалпы элди сүйөм дегендер мына ошол жанагыдай полиэтилен баштыктарды колдонбогонго мен чакырат элем. Бул ошо мамлекетти сактаганга болгон маселе. Эгерде дүкөнгө барсак, жанагыдай алганда бакалашкага куюлган эмес, кагаз баштыкка куюлган, мисалы үчүн жанагы компотторду, ширелер сатып алсак, ошондой эле жанагыдай эгерде жанагыдай үйдөн баштык көтөрүп бара турган болсо, кездемеден тигилген, айтор жанагы селфан баштыктарды колдонбостон, ошого албастан аракет кылсак, бойкот жарыялап турган болсок, ошондо гана жакшы болот эле. Албетте, мамлекет биз
мыйзам чыгарсын деген менен ага чейин көп убакыт бар болушу мүмкүн, болсо деле аткарылбашы мүмкүн, кээ бир келесүүлөр чыгып алып ага каршы болушу мүмкүн. Демек жеке өзүңүз сиз эмне салым кошуп атам деген аракет кылыңыз да. Келиңиз урматтуу бир тууганым. Мына ушуну уккандар бардыгы жок эле дегенде бир ай аракет кылып мына ошол целлофан баштарды көтөрбөйбүз, аларды колдонбойбуз, аларды кармабайбыз жана ошолорду мусорго ыргытпайбыз деп аракет кылып көрөлүк. Мына ошондон кийин ошол чыгаргандар өздөрү эле чыгарбай калат дагы, бардыгы кагаз баштарга толуп ошону менен биз жаратылыш сактаганга сөзсүз түрдө өзүбүздүн салымыбызды кошкон болор элек. Жанагы түкүрбө деген акция өттү, эми келгиле мына ушундай баштарды көтөрбөйбүз деп аракет кылсак, балким бул андан да көбүрөөк маданият. Эми түкүргөндө түкүрү кетип калат экен, бирок баштык кетпейт экен, ошол жерге сиңип тура берет экен. Демек келгиле жанагыдай баштарды көтөрбөйбүз, кармабайбыз, баклажкаларды колдонбойбуз дегенди мындай көтөрөлүк. Урматтуу бир туугандар, мен ойлойм жакшы жыйынтык болот деп. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Менин суроом мындай да. Менин кайнатам иштебейт. Анан кийин 5 мал намаз окуйт. Бир ай 5 мал намаз окуйт, анан кайра ичип алат. 2 ай ичип алса, ичкенден өзүнө доктурга жаткырып, антиминтип өзүнө келтиребиз. Кайра намаз окуйт, кайра эле ичип алат, ушундай эмеде. Анан ичкенде үй бүлөгө тынччылык жок. Анан ошол маселени кандай кылып чечсе туура болот? Анан ошентип ичип кайра намаз окуган өтө күнөө болбойбу? Ошого кыжалап атпыз да. Рахмат бир тууганым. Кайната эгерде бир ай намаз окуп анан кайра арак ичип ала турган болсо, эмне кылыш керек? Сабыр кылабыз, албетте дуа кылабыз. Ошол бир ай намаз окугандан кийин эми ичип ала турган мөөнөтү келгенде кайра даватка чыгарып берсеңер, ошентип утуруту даватка чыгарып турсаңар, барып отуруп бекем намаз окуучулардан болуп калат дейт элем. Эмне үчүн ай сайын даватка чыгат? Анткени ошол минтип жанагы заряд түгөнүп кала турган болуп, алсыз болуп калганда кайра жамаатка кошулуп тирилет деген маани. Ошондуктан кээ бир адамдын эрки бош болот да, аларды дайыма контролдоп турууга тийиш болот. Ошондуктан кайнатаңызды даватка чыгарып жибергиле ай сайын, ошону менен иншалла мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп. Анда эми сабыр кылыш керек, албетте сабыр кылмайынча көп нерсеге биз жетишпейбиз деген маани. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Алло. Кулак сизде. Салам алейкум. Экинчи чыгып атасыз бүгүн. Анткени салам алейким деп салам айтып атканыңыздан мен окшоштуруп билдим. Анткени салам ассалам алейкум болуш керек. Ва алейкумуссалам. Анан алейким деген албетте ката айтылган, ошондуктан туура үйрөнүп алак. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам деп айтсак туура болот. Угарман, кулак сизде. Алло, чубак ажы, ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам. Мен сизге мындай суроом бар. Мен көптөн бери сиздин сабактарыңызды угуп келем. Анан бир сабагыңызда жанагы эви жок үйлөнгөн, эви жок турмушка чыккан аялдар жөнүндө айткансыз да. Ооба. Ошол тууралуу мага айтып коесузбу? Мисалы, эркек киши 6 жолу үйлөнүп, 3 менен жашап, анан ошол 3 аялдын дагы кандай десем мындай шариатта туура келбей турган жолдо жашаса, анын үстүнө ата энеси да нааразы болсо, ушуга кандай көз карашыңыз? Түшүндүрүп коесузбу? Рахмат сизге. Рахмат сизге. Эми 6 жолу үйлөнгөн деп чындыгында кээ бирөөлөр бар да, мисалы үчүн жакында эле бир мисал, ошол мынагы үйлөнүп, анан бир баласы менен ажырашып таштап кетип, андан кийин башка бирөөгө үйлөнүп, ал дагы бир баласы болон Москвага кетип калып, аякта 6 ай жүрүп, анан дагы андай мындай деп шылтоо айтып, ушундай адат кылгандар бар. Ошондуктан мындай кыздар турмушка береде караш керек. Бул ажырашканбы, жокпу? Анткени жөн эле ажырашып кеткен болсо, демек ал жакшы адам эмес деген сөздү айрыкча эркектерге мен күнөөнү көбүрөөк коет элем да, чыдап ошого бир макул болуш керек. Бирок ошондой болбой эле ажырашып кетип аткан эркектер болсо, демек аларга кыздарды кайра бербеш керек деген сөз да. Жакшынакай кийинип алса эле, туфлисин майлап алса эле, бул жакшынакай экен деп эле анын тарыхына кызыкпай берип койгон, бул жакшы эмес болот. Эми 6 жолу үйлөнүп аткан болсо, 3 менен жашап, ал туура эмес жашап аткан болсо, эми сиз эмнени ниет кылдыңыз биз биле албайбыз. Кээ ата эне деле туура эмес, нааразы боло бериши мүмкүн. Эми биз айтабыз, ошол шарият менен жашаганга аракет кылгыла, дин менен. Эгер жашоодо дин боло турган болсо, анда жашоонун бардыгы албетте жеңилирээк болот деп. Анан
ошол адамдар мындай бир жоопкерчилик мойнунан алыс болуп кетип, мындай бир көп үйлөнүп, кайра ажырашып, үйлөнүп аткандарга кайсы бир деңгээлде ошол эл өзүбүз биз чара колдонушубуз керек да. Ошолорго кыздарды бербестен же болбосо мамиле кылбастан кылсак жакшы болот. Анан ошолор менен кайра той кылса бара берсек албетте жакшы эмес. Туура кээде ошол ажырашканга туура келет. Бул ошол жашоонун мындай бир кыйынчылык сөзсүз да болушу мүмкүн. Анан жанагыдай кайра үйлөнүп аткан кээ бир адамдарга мындай бир өтө тет мамиле кылыш керек. Анан муну камап кое албайбыз, башка кыла албайбыз. Ошол жашап аткан аялдар эмне үчүн шариатка туура келбеген жолду жашайт деген сөздү карап көрүш керек. Чындап шариатка туура келбесе, алар ошол жашоону оңдогонго аракет кылыш керек. Мисалы үчүн туура эмес мамиле ар кандай болушу мүмкүн. Ошол мамиледе ошону мисалы үчүн шариатка тууралаганга аракет кылса жакшы болот. Бирок 6 жолу үйлөнгөн эгерде өтө бир зарыл себептери болсо, анда муну деле мындай айып деп айтканга болбойт кээ бир учурларда. Анан эми мындай бир суроону жалпылай айтып койдуңуз да, ошого мен жалпылай гана жооп берип атам. Эгерде так айтылса, балким тагыраак жооп бергенге аракет кылмакмын деп мен айтар элем. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде, айтыңыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Устаз, мен сизге суроом бар. Айтыңыз. Жолдошум намаз окуйт. Кудайга шүгүр. Өзүбүздө намаз окуйбуз. Бирок ушу бир жака барарда тең туштар мындай конок барарда мени алып барбайт да. Өзү барат. Сага барганга болбойт. Аялдар келеби, тигилер келбейби? Тигилердин аялдары келеби, келбейби? Анын аялдары келет экен, баарынын эле аялдары барат экен. Анан сага болбойт дейт да. Эмнеге десем, сен намаз окуйсуң, сага болбойт дейт. Эми мени алып барбаганда жараша, өзү да ошондой болуш керек да, туурабы? Ооба, туура. Эгер жана эркектер болсо бир жөн, бирок аялдары келсе, сиз алып барбасаң да болбойт го. Анан а жерде бийлеп жүрөт. Тиги оюндарга катышат экен. Мен анан чыгып өткөндө уруштук эмне үчүн сен өзүң мени алып барбайсың, мен алып барбаганга жараша, өзүң ошондой болбойсуң анда. Деп ошентсем, сен жумушуң болбосун, мен жооп берем. Аллахтын алдында мен жооп берем деп көкүрөгүн тарсылдатып койгулап кыйкырат да, чусу келип. Мен деле анан жамааттагы аялдар менен чай ичип калабыз да, ынтыбак чай. Аякка барсам, отургузган өңдү отургузбайт. Бир аз айын эле кайра чалып баштайт. Келе-тарсың деп. Аягында барбай деле калдым, эми ал аялдарга деле кошулбай эле коеюнчу, тынч жашоо жашайынчы депчи. Жок дегенде сен менен эле барып турайын болуптур. Жалгыз эч жака барбай эле коеюн деп. Сен менен барайын десем, өзү менен да алып барбайт жана. Түшүндүм, бир тууганым, жооп берсем болобу сизге? Рахмат. Албетте мындай бир эркектер аялдар аралашып отурган жерге аралашып отурган жакшы эмес. Аялдар өздөрүнчө отуруш керек, эркектер өздөрүнчө отуруш керек. Ошол убакта барып жолдоштору менен барып, ар ким өзүнчө мындай бир жамаатта отурса болот да. Анан бирок аралашып отурганда аялың кызганып сен барба дептир, бирок башкалардын аялдары менен аралашып отурабыз, албетте бул деген инсапсыздык, бул туура эмес маселе. Аялга арам болгон эркекке деле арам болот. Шарият маселесинде бул бардыгына бирдей. Анан кээ бирлер ушундай сиз айтып аткан күйөөлөрү барып ачылып кетет, тамада болуп атат тойго барып алып турупчу. Ар ким менен кучакташып бийлешет да, аялдарына келгенде эле саңа болбой. Жок, ал туура эмес сөз. Эми тагдырыңыз ошондой экен, сабыр кылыңыз, айтабыз. Ага тең келип жанагыдай жинди болуп кеткендин кереги жок. Эки жинди чогулуп калса үй бүлө бузулуп кетет. Ошондуктан жок дегенде түзүгүрөөк болуңуз, сабыр кылыңыз. Мен ойлойм бардыгы ордуна келет деп, иншалла. Анан ага тең келип сиз да көчөгө чыгып кетсеңиз, анда таптакыр болбой калат. Намазыңызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Кудай Таалам иншалла бакыт берсин деп биз тилек кылабыз. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Менде бир суроо бар. Радиону басамдатып коюп туруп сүйлөсөңүз болобу? Анткени дүйнөнүн баарында жаңырат да. Радиону басаңдатып коюп туруп бизге чалсаңар жакшы болот. Айтыңыз эми. Мен күйөөм 5 маал намаз окуйт да. Экөөбүз тең эле 5 маал окуйт. Анан окугандан 3-4 ай өткөндөн кийин эле мен билбедим, бирок бир келин менен таанышып, анан байланышта болуптур. Ал келиндин үй бүлөсү бар экен, күйөөсү бар экен, 4 баласы бар экен. Сиз дагы деле радио өчүргөн жоксуз.
Айткан сөздү укпай атасыз. Мен өчүргөнгө туура келет, анткени сиз шартка көнбөй атасыз. Өзүңүз үнүңүздү өзүңүз радиодон угуп ырахат алганды башка жака коюш керек, урматтуу бир тууганым. Анан экинчиден мына айтып атпайбызбы? Телефонго чыкканда, радиого чыкканда, телевидениеге чыкканда, төтөгө чыкканда ошол өчүрүп аткан же өчүрүп коюңуз, же болбосо үнүн басамдатып коюңуз. Анткени бизге кайрадан жаңырып, адамдарга жагымсыз маана тартуулайт. Анан кээ бирөө мен кантип сүйлөп аттым экен деп үнүн уккусу келсе, анда аны соткага жаздырып эле кайра уксаңыз болот, ушундай эле болот. Анан эми менин күйөөм ушундай, аялым ушундай деп арыздана берген менен мен эмне айтышым керек? Буга жооп берилбейт да, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мындай боло турган суроолор бергенге кылсак, аракет кылсак жакшы болот да. Эми күйөөм жүрүп кеткен экен, анан бир аялы баласы эмне болот экен? Арам иш болду, жаман болду. Сабыр кыл деп айтам, сабыр кыл деп айтам. Ошого суроого келгенде кичине мындай бир эсептеп бериш керек. Бул арман айтып, арман угуп бере турган жанагыдай сезим борбор эмес. Сезим деле ошол уккандай мындай эле угуп коет, анан кийин кайра эле кубала берет, билем ошонун бардыгын. Кайра үй бүлөнү бузганга көбүрөөк мындай бир жардам берип коюнчулары бар. Ошондуктан келгиле мындай бир жашообузда пайдалана турган, ошону менен бир мусулманчылыкка аракет кыла турган бир иштерди аракет кыл, ошону менен динибизди бекемдеп алайлык. Анан кийин ушак айтып эле ошо менен кантебиз деп ыйлап, анан мен кошулуп ыйлаган менен маселе, урматтуу бир туугандар, чечилбейт. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullohi barakatuh. Sizge bir soru vereyim dedim ele. Gelintegim 4 aylık boyunda olup, onun babası ошол немеден жүрөгү сокпой калыптыр да ичиненчи. Анан ал түшүп калды да, больница барса жүрөгү сокпой калыптыр, алдырып салгыла деген болду. Анан аны ошол доктурдан алдырып салдык. Дары мененчи. Анан ошол баланы ат койсокпу дедик эле да бизчи. Ат коюп коесуңар, ооба. Ат койсо болобу дедик. Анан ошол баланы жерге берейин деген да. Бериш керек. Анан берейин десем, доктурлар мага бербей койду анычы. Неге бербейт экен? Анализдейбиз, 40 күндөн кийин келесиңер деп анын бербеди да бизге. Ал туура эмес, ал бериш керек. Бирок бир нерсеси бар да, ошол ал доктур анализ дегени, урматтуу бир тууганым, ошол балким кийинки балдарда ошондой болуп калбасын. Балким бир сизде же аялыңызда оору бар, ошон үчүн анализ деп көрүп туруп, анан ошону менен тиги кийинки балдардын саламаттыгы сак болгонго бир кам көрүү деп түшүнсөк болот. Бирок ошол жанагы баланы бизге бергиле деп алып жерге көмсөң, албетте жакшы болмок, сөзсүз түрдө. Биздин медицина буга мен ойлойм каршы эмес. Анан бирок сөөктөрдү албетте бериш керек деп ойлойм. Эгерде бербей койгон бир гана террористтердин сөөгү берилбейт бизде. Ал эми калгандардын сөөктөрү ошол берилип эле жүрөт, урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло, assalamu alaikum, чубак. Ва алейкум ассалам ва рахматуллоhi баракату. Менде мындай суроолор да. Алло. Угуп атам, кулак сизде аба. Дагы бирөө менен сүйлөшүп атасыз. Жок, мен сиз менен сүйлөштүм, сиз өзүңүз радиоңузду бийик кылып, өзүңүз үнүңүздү өзүңүз угуп атасыз да. Аны өчүрүп койсоңуз жакшы болмок, же басаңдатып койсоңуз. Жок, менин кандай радиом бийик эмес? Же телевизоруңуз бийик, мен угуп атпайм радиоңузду. Менде суроо мындай. Тиги зекет кимге түшпөйт? Анан кимге зекет бере албайт? Анан зекетти бергенде эмне деп беришим керек? Түшүнүктүү, рахмат аба. Зекетти эркек күйөө аялына, аялы күйөөсүнө бере алат, жубайлар бири-бирине бере албайт. Ошондой эле зекетти ата-эне балдарына, балдар ата-энесине бере албайт. Калгандардын баарына берсе болот, эгер жакыр болсо. Бергенде ошол ачык мен зекет деп башы көзү менен садага деп бериш шарт эмес, жөн гана силерге бере турган белек берип атабыз, алып коюңуздар ушундай деп мындай бир шылтоо кылып берген жакшы. Анткени кыргыз деген бой көтөргөн эл да өзү эч нерсеси жок. Жанагы бар го, үйүндө уурта майырган жок, уулун аты Журатбек дегенде баары эле бой көтөрдү. Ошондуктан алар деген жанагы көңүл чөгүп калбаш үчүн зекет берип атам. Алгыла мынакей силер кембагал экенсиңер дебей эле жөн эле ушу бизден белек деп берип койсоңуз, бирок жүрөгүңүздө зекет деген түшүнүк болсо, ошол иншалла урматтуу бир туугандар жарай берет. Биз кайрадан дагы WhatsApp'тан келген суроолорго мындай бир орун беребиз. Өкүл ата кылуу шариятта барбы дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Суу ичкен урматтуу бир туугандар, бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып ууртап, анан кайра коюп альхамдулилля деп үчкө бөлүп ичиш керек. Анан жана кээ бир адамдар ичкенде кулкулдап 1 литрдин баарын бир ичип коет. Бул ден соолукка дагы көп пайдалуу эмес, жана шариятка дагы туура келбейт. Ичкенде бисмилла айтып, үчкө бөлүп ичип, үчүнчүсүндө узагыраак ичкенге шарият уруксат берет.
өкүл ата кылуу шариятта барбы? Мен кичинекей кезимде атам каза болуп калган, азыр эми өкүл ата кылсам болобу? Мага кеп кеңешин акылдасын берип келген бир инсан бар. Ошону өкүл ата кылсам болобу? Өкүл ата кылганга боюнча шарият уруксат береби? Ансыз деле акылга кеп кеңешин берип атты, өкүл ата болбосу деле ошол жарай берет. Өткөндө бирөө мага келип айтат, мен өкүл ата кылайын дедим элем сиз деп. Ана мен айттым, өкүл ата болгондо мен сага эмне карыз болом десем, акыл айтып турат. Мен айттым, ансыз деле Кыргызстан баарын өкүл ата менмин. Ошон үчүн акыл айтып аткандыгы үчүн демек маселе бүттү, урматтуу бир тууганым. Илгери айта турган жок болгондо сен айтасың, кааласаң, каалабасаң деп бирөөнү мажбурлап өкүл ата кылган. Эми өкүл ата деп шайлабай туруп деле кеп кеңеш айтып аткан болсо анда өкүл ата шайлоонун кажети жок калат деген маани келип чыгат. Россиядан келгеним 2 күн болду. Өзүмдүн айылымда намазды толук эле окуй береминби дейт. Эгер айылыңызда сиздин ошол айылда өзүңүздүн үйүңүз бар болуп, же бир соодаңыз бар болуп, же бир жериңиз бар болуп, бир нерсеге байлана турган болсоңуз, анда намаз толук окуй бересиз. Анан жок, сиздин Россияда үйүңүз болуп, бул айылдагы үй атаңыздын үйү болуп, сизге тиешеси жок болсо, анда ошол 15 күндөн көпкө келсеңиз толук окуйсуз, эгер 15 күндөн аз күнгө келсеңиз, анда касыр окуйсуз. Операция болуп, жоон ичегимди алып салышты. Жеген тамагым сыртка медициналык баштыкчага чыгып турат. Өмүр бою ушундай боюнча калат экем. Эми дааратты ар намаздын убагында алып жатам. Ошол баштыкча, калоприемник дене өкүмүнө өтөбү? Гусул алып коюшум шартпы же албай эле гусул ала беремби дейт. Ыңгайына карайсыз, Кудай таалам шифа берсин. Ыңгайына карайсыз, денеңиздин бир бөлүгү катары мындай бир албетте денеңиздин бир бөлүгү эмес, анткени алып коюп кайра кадап койсо боло турган маселе да. Анан бирок сиз эгерде кыйналып кете турган болсоңуз, анда албай эле коесуз. Ал ошондой немеде тура берет, мындай бир сиз үзүрлүү болосуз, ар намазга жаңы даарат аласыз. Кудайым шифа берсин. Банкка эсеп ачып, депозитке акча салса болобу? Балага счет ачып 10 жылдан кийин акчаны алса болобу? Эко Ислам банкка салса болобу? Алар шариятка ылайык болот деп атат дейт. Эко Ислам боюнча биздин Азирети муфтий Максатбек ажы ошол жерде иштейт. Ошол кишиден барып тактап сурасаңар болот. Негедир Эко Исламик банкта ошол шарият кеңеши кимдер экендигин ачык көп жарыя кылышпайт. Эмнеге жашыруун сыр бар экендигин билбейм. Бирок менин билгеним боюнча мына ошондой жигит дамыла бар ал жерде, макбул дамыла бар экендигин билем. Ошол кишилерден барып сурап, эгер ошолор жооп берип аткан болсо, анда албетте болот деген маани келип чыгат. Инвестициянын сукук түрү жөнүндө маалымат бере аласызбы? Сукук деген бул баалуу кагаздар. Бизде бул боюнча мыйзамдар чыккан, урматтуу бир тууганым. Акция сыяктуу кетет. Мен акыркы учурда тойлордо касап болуп иштеп, кой, эчки, улак, козуларды көп союп жатам. Анын сурагы болбойбу же сойбогон жакшыбы? Эгерде бисмилла деп айтып бычакты курчутуп сойгон болсоңуз, анда албетте жакшы. Анан бисмилла айтпай калып, малды кыйнап, мукок бычак менен сүргүлөп аткан болсоңуз, анда албетте жаман болот. Менин күйөөм өзү жакшы адам, ыймандуу, мээримдүү, бирок телефонго көп убактысын коротот. Инстаграмга жана игра ойнойт, ошол үчүн сат айтып коесузбу дейт. Албетте телефон бул шайтандын бир современный мындай бир түрү болуп калды. Кээде үй бүлө бала чак ошондон ажырашып кетишет да. Таква деген, түнү менен тахажжуд окуган, Куран окуган эжелерибиз, агаларыбыз деле кээде карап отурсаң, ошо телефон чукулап отурган болот. Кээде ошо шайтан азгырып отуруп, анан жаман жакка кирип кеткендери бар, Кудайым шерменде кылбасын. Анан ошону менен барып ажырашып кеткендерди да көп көрөбүз. Бизге көп келгенде сурасаң, ошол мага көңүл бөлбөйт, телефонго тийип алган, телефонду алып алган деп ушинтип урматтуу бир туугандар айткандар көп. Демек, ар бир адам үйгө келгенде мисалы үчүн ошол саат мисалы үчүн үйгө келдиби, саат 9-дан баштап телефон колдонулбайт биздин үйдө деп ошондой мыйзам киргизип койсо, үй бүлө мүчөлөр бири менен бири сүйлөшпөйт. Кээде атасы телефондо буш, апа телефондо буштап атса, бала тирүүдө жетим болуп калат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле ушундай дагы бир мен чакырып таштайт элем. Ошол жумушка үйгө келгенибизде телефондун жанагы өтө зарыл чакырыктарга жооп берип, ал эми телефондон пайдалануу, аны көрүү дегендин бардыгын жумуш убактысында калтыралык дагы балдарыбызга ата-энелик мээримди толугураак бергенге аракет кылалы дейт элем. Ошондой эле балдардын да колунан алып коюш керек. Балдар түнү менен телефон тиктеп отурган жакшы эмес. Ошондуктан аларды алып туруп, телефондордун бардыгын башка бир жерге коюп сактап коюп туруп, андан кийин мындай бир адамча жашаганга өтсөк, иншалла, мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп.
Биз Тажикстандын тоолуу аймагында жашайбыз. Кээде багымдатка турганда жунуп болуп калса таямгысына болобу, кышында өтө күн суук болот. Эгерде жуунганга шарчок болуп, жуунсаңыз ооруп калуу коркунучу олуттуу түрдө бар болсо, анда болот, болбосо болбойт. Жанагы муктасардагы "Вама ла фала" деген ушул болсо болот, болбосо болбойт деген мына ушул маселе. Сиздин бир жолу выделение даратты бузат деген уктум эле. Мен бир канча жолу дарыландым, кайра эле выделение келе берет, ошондо кандай кылсам болот дейт. Бузбайт деп айткам, эгерде башка нерсе аралашпаса. Анткени ушул боюнча мынагы Мустафа Заркадан, Аллаху алам, андан сырткары доктор Салахабул Хаждан, жана башка алымдардын фатвалары бар. Бул ошол китептеги тексттерге тиешелүү кылып айткан, эгерде кан же ириң аралашпаса, анда бул нерсе даратты бузбайт деп айтабыз. Арабтардын казиносу боюнча эмне айтты аласыз? Эми арабтар бизге далил эмес, арак ичип коюшу мүмкүн, адам өлтүрүп коюшу мүмкүн, арак мисалы үчүн арак ичип коюшу мүмкүн. Анан араб бизге далил эмес, биздин шариятта арабтарды карап жашагыла деген сөз жок. Ошондуктан эчтеке деп айтпайт элем. Казино кылып атышат, башка кылып атышат. Арабтар эми араб кылса эле ал бизге далил болуп кетпейт. Дагы угарманыбыз бар. Угарман кулак сизде. Угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мени мындай да. Мен чалымы экинчи аял болом. Буга 4 жыл болуп калды. Алгы чейин аялым билет, балдарым билет. Бир күн ал жакта, бир күн бул жакта болом деп алды эле. Эми уже 4 жыл болуп атат. Аны деле андай болуп атат да. Бара-бара күндөн күн узакташып кетип атат. Кыздары да бул жерде мен алдымда болгондо кыздары да телефон чалышып, угрожат кылышып, кайдасыз, какта жүрөсүз, ошондой сөздөр болуп атат. Эми мен жашым 50ке чыктыбы. Переживать кылып атам да, ошого туура кылып атабы жок. Албетте күйөөңүз туура эмес кылып атат, күйөөңүздү кылганы туура эмес. Эптеп салсын, эптебей салбасын, ошол аялын карап жашай бериш керек болчу. Анан эми сизге мен сабырдуулук тилейт элем, урматтуу бир тууганым. Эми сабырдуулук кылыш керек. Сабыр албетте жакшы нерсе. Таптакыр жоктон көрө жогору деген сөз. Бирок ошондой болсо дагы эркектер айтат, носият, урматтуу эркектер. Адам ошол жанагыда чөнтөгөнө жана көрбөгөнүн курусун деп ашыкча бир 100 сом түшүп калса эле аял алам деп оолугуп калгандар бар да. Мына ошол туура эмес маселе. Бул деген жоопкерчилик. Албетте шарият бул нерсени жөндөн шариатташтырган эмес, анткени бул ошо биздин өлкөдөгү мусулман элиндеги проблеманы чечүү деген сөз да. Анан бирок ошол эле учурда чече албагандар, колунан келбегендер дагы үйлөнүп, анан тез эле ажырашып кеткендер бар. Албетте бул туура эмес маселе. Эгер эркектин колунан келип ошондой үйлөнүп аткан болсо, анда аял ошону туура түшүнүү менен кабыл кылыш керек дагы. Аны кызганып, башка деп аяка жибербей койбош керек, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол эле учурда кээ бир эркектер үйлөнүп алып туруп, кийин билинип калса, дырып ажырашып кеткендер бар. Бул адамдарды мен акмакчылык деп айтат элем. Же болбосо ошо коомдон бекитип, ошону аял экенин айтпастан жашырып, анан ойношундагы бекинип келип кеткендер дагы албетте бул туура эмес дейт элем. Анткени биринчи аялынан коркуп аткан менен экинчи аялдын дагы тагдыры, ал дагы адам, ал дагы инсан, ал дагы элек ачык чыгышы керек. Ошондуктан мына ушул маселелерде адам мындай колунан келеби жокпу деп жетилчөп биргескен болсо, бардык ордуна келет эле. Кеңешип кескен бармак оорубайт деген сөз бар да. Анан мен сизге айтат элем, урматтуу бир тууганым, сиз сабыр кылыңыз, сабырдын үйү сары алтын, дуа кылыңыз, иншалла бардыгы ордуна келет деген үмүт тилектерибиз бар. Биздин дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум, чогажы. Ва алейкум ассалам, рахматуллах баракату. Денсаулык иштериңиздер. Кудай деп. Өтө кубанычтамын сиз менен сүйлөшүп атканыма. Менде бир суроо бар эле, мындай суроо. Бир жигит бар. Тааныш жигит, ал көптөн бери үйлөнө элек, бирок ал сүйлөшкөн кызы бар экен да, орус башкы улутунда экен. Андан кийин ал жигит алгыска үйлөнсө, то есть алгыска ислам динин кабыл алганга макул экен. Бирок ал баланын жигиттин мамасы каршы болуп атат да. Мындай ситуацияда кандай кылса болот? Жооп берип коесузбу? Апасы эмне орус деп каршы болот экен? Орус депчи, бирок алгыс ислам динин кабыл алганга макул болуп атат да өзүчү. Рахмат бир тууганым. Чындыгында эркек үйлөнүп атканда ата-энесинин макулдугу сөзсүз түрдө шарт эмес, анткени ата-энеси макул болбосо деле нике кыйыла берет. Бирок
Kız turmuşka çıkıp atkан эле сөзсүз түрдө макул болушу керек. Анткени кыз бирөөнүн үйүнө барат да, бирөөнүн колун карап калып, ал кордукка учурап калышы толук түрдө мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, ата-энеңиздин дагы сөзүн бир сыйра угуп көрүңүз, балким алар сизге жамандык каалабайт, бирок ошого карабастан, урматтуу бир туугандар, эме дагы бир сүйлөшүп көрүңүз. Мусулман болгон атат ушундай деп, мен жакшы көрбөгөн бирөө менен жашай албай калышы мүмкүн, ушул үй менен бузулуп калышы мүмкүн, тагдырын талкаланып калышы мүмкүн деп апаңыз менен кайрадан бир аңгемеге отурсаңыз жакшы болот. Анан бир маселе ал орус болгондугунда деле болбошу мүмкүн да, анткени энелер баамчыл болот дагы, ал балдарын жакшы билет, ата балага сынчы дегендей, эне дагы балага сынчы. Анан ошол кыз менен жашасаңыз, балким мүнөздөрүңөр келишпейт, балким мындай бир тукумулап кете албайт, биздин жүк тартып кете албайт деген башка бир себептер дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн кээ бир эркектер айтат, ошол апам айтканын угуп мен ошол кызга үйлөнбөй койгондугум үчүн азырга чейин ыраазымын дегендер дагы бар да. Анткени апаңыз аял киши, ал кыраакы сизден көрө көбүрөөк аялдарды билет. Ошондуктан апаңыздын сөзүн дагы бир уксаңыз, албетте мен ойлойт элем жакшы болду деп. Урматтуу бир туугандар, биз акыркы телефон чалууну кабыл алабыз да, андан кийин жыйынтыктан аракет кылабыз. Анан акырында азыр хит болуп аткан жанагы ажыраш жөнүндөгү ырды укканга иншалла биз заказ беребиз. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Кандайсыз, маанайларыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр, маанай жакшы. Жанагы менде суроолор бар эле. Арзанай деп калды эле, айтыңыз. Биринчи суроом, биз быйыл илим алууга келип, анан кечигип калдык. Ошого эмдиги жылы Кудай буйрса баштайбыз. Кайсыл эмени медресени сунуштайт элеңиз? Сиз каяка келген болчуңуз өзү? Бишкекке. Жок, ошо кайсы медресеге келдиңиз эле? Муфтиятка келдик, анан Ислам университетине келдик, анан баардык жерде кабыл алып бүттүк дешти да, быйылга кеч калып калдыңыз. Сиз менин сабактарыма келип катышсаңыз, ошол жерден сүйлөшүп айтайын. Анткени азыр бирөөнү айтсам, башка бирөө таарынып калып, анан чөбөгө айтпады дебесин. Алматы жана Горький көчөлөр кесилишинде, автобазар жолтоюнун жанында, Атамбаевдин белгилүү форумунун жанында, МУКтун жаңы зданиясынын жанында биздин мечит бар. Ар жуманын 3-чү жана жекшемби күндөрү шамдан куптанга чейин сабак эркектер, аялдарга базар күнү саат 10:30-да. Ошол жака келсеңиз, анан кулагыңызга шыбырып айтып берем, иншалла. Алла разы болсун устаз. Анан дагы суроолорду берсем болобу, элге дагы пайдалуу болобу деген. Айтыңызчы, мен убактым аз калды, бирок айтып көрүңүзчү. Ооба, биринчи суроо мынау, жылды 40-кытар боюнча көп эле айтасыз, анан бизде башыбыздан өтүп атат да мындай өлүм житимдер, анан аны укпай эле кылып атабыз. Анан биз өзүңүз айткандай мындай стойкага бекем тура береликпи же туруш керек, бирок сынып калбаш керек, сындырып койбош керек. Таштаганда деле акырындап дейт, анан адамдар кандай түшүнүп калат деп эле мындай стойкага тура берели. Жок, бекем туруш керек болот. Бирок бирөөнү капа кылбаш керек. Биз апабыз өткөндө мал сойдурган эмеспиз, ошондой. Алла разы болсун. Анан устаз, кийинки сурообуз мына той маселесинде да жакында иншалла мына досторубуз үйлөнөйүн деп атат, анан ысырап болуп кетчүдөй болуп турат да, ага деле бекем тура берелиби? Албетте бекем туруш керек. Биздин убактыбыз бүтүп калды, урматтуу бир тууганым. Ами сиздин суроолоруңуздун баардыгы жалпы эле суроолор экен да, булар боюнча көп айтылып келет. Анан стойкага турат десе барып бирөөнү жака чаппаш керек. Айтор, адам өзүнүн принциптерине бекем туруш керек. Ошондо баардыгы мен жакшы болот дейм. Урматтуу бир туугандар, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт да өзүнүн соңуна келип жетти. Телефонго байланышка чыккан баардык угарман көрөрмандарга мен жакшылык каалайм, бирок айта кете турган дагы бир эскертүү, сурашып, алабалыңыз жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы, бутуңуз оороган жокпу деген суроолорду ичибизге калтырып, жөн гана дуа кылып туруп эле дароо эле суроо койсок, анан суроону дагы кагазга жазып алсак атайын даярданып, анан окуганда шар окуп бере турган болсок жакшы болот. Анан онтогулап ана мына деп олтуруп, андан кийин ошол угуп аткан телевизор же радиону басаңдатып туруп, үн чыгарбай туруп сүйлөшсөк, ошондо башкаларды урматтап өзүбүздүн маданият экенибизди дагы бир жолу билдирген болот элек. Анан суроолор дагы чындап эле жашоону кантсем болот деген олуттуу суроого маани берсек, мен ойлойм баардыгы жакшы болот. Кудай таалам жакшылык оомат берсин. Кудайым жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Кудай таалам өзүнөн башка бирөөгө бизди муктаж кылбасын. Жана баардыгыбызга жанагыда желим баштарды пайдаланбай койгонду Кудай таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.